Анан кийин мына Шаят мырза сизге суроо бар эле. Жүрөккө стенд коюу. Мисалы үчүн эмелери жеке менчиктерде 100 000 сомдон ашылат экен. Эми экөөнү үчөөнү коет экен. Мына карапайым элге аябай кыйын болуп атат. Жүрөккө стенд койдургангачы. Ушул боюнча кандай иш жүрүп атат? Азыр бүгүнкү күндө атайын программа бар. Бул боюнча 24/7 деген программа. Ал жерде бюджеттик стендтер коюлат. Бул областтык ооруканада жанагы ангиограф аппараты областык ооруканада болгондугуна байланыштуу ошол жерде ошол программанын негизинде 24/7 деген бул деген круглосуточный деген любой времяда барганда ошол жерде стенд коюлат. Бекер бюджеттик стендтер. Эгерде балнёйдун, оорулуунун өзүнүн каалоосу болуп, мен башкача стендтер койдурам десе, сиз айткандай жанагы 100 000, 200 000 сом, 300 000 сомго чейинки стендтерди койгонго болот. А так бүгүнкү күндө жана 24/7 программа иштеп атат. Бюджеттик стендтер бар. Адамдар неге онда сиздин больницаңызга ишенбейби? Больницаңызга барбай анан Биздин больницада шаардык ооруканада жок да. Ангиограф жок да. Обул больницада. Сызбы дейм ушул стенд коюу боюнча иш жүргүзүп атасызбы дейм? Азыр жана айтып өтүп кеттим. 14 позициядагы аппараттын бирөөсү ошол именно ангиограф аппарат. Бүгүнкү күндө биз зданиябыз даяр, адистерибиз даяр. Азыр биз Кытайдык жана компания менен договор кылсак 120 күн ичинде доставка кылып беришет экен. Ал жерде алардын дагы бир требованиясы болуп атат бүгүнкү күндө. Жанагы таможенный пошлина, налоговый взнос дейби, ушулардан анан визага жардам берсеңер, алар уже келет. Андан сырткарында урологический стенд бар экен. Ал дагы коюлбайт экен сизде туурабы? 10 000 сомдон экен. Анан мына бөйрөктү таштап талкалаган анда андырметке барат экен. Ал дагы сизде жок экен. Мына карапайым элге эле кыйын болду да, мына элдин шору болуп атат. Мындай да бүгүнкү күндө азыр биз ПЖВЛС деп коет. Перечень жизненно важных лекарственных средств. Ошонун жана имендер деп коет. Ошонун негизинде биз өзү бул дарылар кирген эмес да. Ал бул стендтерчи аларды пациенттер фонд высоких технологий деп туруп өздөрү сатып алышат. Бул ушул боюнча стендтер. Дары боюнча айтпайт аны. Жок, ошол стендти да, стенд боюнча. Перечень болот. Жок, ошол баягы 10 000 сомдон кылдырбай, сизде кылса болобу деп атабыз. Bizde biz бюджеттик негизинде алганга биз каралган эмес да. Биз аппарат, биз алаборуден алганбыз, биз дагы шаардык ооруканага бүгүнкү киргизгенбиз. Бирок биз жанагындай аны стендти биз өзүбүз ала албайбыз да, сатып ала албайбыз. Кымбатпы? Кымбат ошон үчүн. Анын бюджети кетип калат баары элечи. Жок, ошого мындай сунуш кылып, мындай элге бир шаар тургундарына шарт түзсө болобу? Ооба. Качан башталат эми ошо? Азыр мына сентябрь, октябрь айларына буйрса болот.